Мен эме жашоомдогу өмүрдө көргөн эң оригиналдуу кыргыз агай ушул деп айтсам мен жаңылышпайм да. Өзү Роза Отунбаеванын Демиргелер эл аралык фондунун жайлоо бала бакчасынын координатору. Анан Асылбек агай негизи коомчулукка Кыргызстанга жеке инсандык сапат өнүктүрүү адиси катары таанымал да. Анан бул киши дагы агайыбыз өткөндө 365 күн жомок деген китепти дагы чыгарган. Бул китеп азыр тилекке каршы калбай калыптыр, дагы буюрса басылмалар болот. Анан бул өзү бул китепти көрүп аткан бул китепти которгон эле чоң эрдик да. Бул эрдикте өзү муну биз чыкканда көрүп алып агайдан сурана баштадык. Агайда рахмат, бизди кыйбайга макул болду. Эми мен сөздү көп узатпайм, сөзү эсте берели Асылбек агайга. Андан кийин буюрса эми бүткөндөн кийин дагы сунуштар пикирлер жүрсөң талкуулайбыз. Байке нелер, кардаштар. Бүгүн эми ушул жаш ишкерлер ассоциациясы менен биргеликте сиздер менен жолугуп отурабыз. Мун үчүн ушул жаш ишкерлердин ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акбатбек мырзага, аны уюштурган ушул Азиз Бектурсун жигиттерге чоң рахмат. Бүгүн биз негизинен жалпы тема ушундай болуп койдук. Балдарды тарбиялоодо атанын ролу. Мындай символикалык ушундай койдум. Сетигинде мен ушул 20 жылдан бери көбүрөөк билим берүү тармагында жүрдүм. Анан акыркы көбүрөөк мен мурун тиякта окуп келип, билим берүү секторунда өтүп, анан кийин көбүрөөк мындай студенттерде баштаган да. Студенттер инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү деп түркчө, англисче, орусча чыккан материалдарды которуу, макала жазып, шоусунда жана башка басма жактарында көбүрөөк иштедим. Анан акыркы 5-6 жылдай билим берүү Кыргыз билим берүү академиясы деген мектеп бар. Ал жакта мен да иштеп калып, мугалимдер менен иштедим. Мугалимдик кесиптик чеберчилик жогорулатуу атай нерсе бар, ошол жерде мугалимдердин кесиптик чеберчилиги боюнча ошол сабак берчүбүз. Мугалимдер менен иштеп атып, мугалимдердин дагы ар кандай эжекелерди көрдүк. Ушунчалык ишине ушунчалык берилген, ошол 30 жылдап, 40 жылдап кызмат кылган эжекелерибиз бар, агайларыбыз бар, аларга таазим. Ошол мезгилде мугалимдердин ишине утурундук катары көрүп, жашоосуна нааразы, жасаган ишине нааразы, күнүнө нааразы, директоруна нааразы деги койчу. Ушундай нааразы адамдарды да көрдүк да. Анан мунун себептери кандай деп отуруп, анан көбүрөөк анын өзүнүн да ата-энем менен, ата-энемдин 3 балам бар. Бул кызым студент болуп калды, экинчиси 7 класс, үчүнчүсү 6-да. Ушул турмуштагы жашоо, тарбия процессинде да ушул тарбия маселесинде. Адабияттарды окуп, анан көбүрөөк мына 3 жылдан бери Роза Отунбаева Демиргелер фондунда ошол ар кандай долбоорлордо кызматташып келебиз. Азыр бүгүнкү күндө ошол жайлоо бала бакчалары, өз күчүбүз менен жайлоо бала бакчалары деп былтыр мына 35 жайлоо бала бакчасын ачтык аймактарда, жайлоолордо да. Көрсө алардын себебинде жайлоодогу балдардагы баягы шаарларда баардыгыбыздар интеллигенциянын мүчөсү өзүбүз. Ар бирибиздер эзденген адамдарсыздар да. Жайлоолордо көпчүлүк учурда биздин туугандарыбыз, замандаштарыбыз жасайт экен, алар тарбия маселесин, балдарды окутуу маселесин, өнүктүрүү маселесин баягы 6-7 орунда жылдырып койгон өтө маанилүү эмес деп көрөт экен да. Ошондуктан ушул тоодогу балдарыбыз дагы ушул азыркы бир жетишкендиктер пайдаланып калсын деген ниетте ошондой айтабыз. Быйылкы жылы буюрса 100 бала бакча ачууну пландап атабыз аймактарда, 7 областта. Ошондуктан эми баардыгыбыз айылдан чыкканбыз. Эгерде айылдарда, өзүңүздөрдүн айылдарда бала бакча ачуу бир пландар болуп калса, кызматташууга ачыкпыз. Кийинки слайд деп койсоңуз. Кичинекей бир чакан план. Демек, биринчи ушул кенже курактарды өнүктүрүү, балдарды өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк тенденциялар кандай бир жагдайлар бар, ошого кичине токтолобуз, айрым илимий табууларга токтолобуз. Андан кийин ушул айрым табуулардан мындай өткөн, ушул табуулардан Массари Юбканын китебин которуштун негизги максатын түшүндүрөбүз. Анан Кыргызстандагы реалдуулуктар. Кыргызстандагы реалдуулуктар деген ушундай атанын ордуна басым жасоо менен токтолууга аракет кылабыз. Анан мүмкүн болушунча бир баягы лектор катары көрсөңүздөр мени. Сиздердин заманда ушундай бир интерактивдүү бир режимде мүмкүн болушунча суроо жооп беретинде да кылсак, ага дагы макулбуз. Мүмкүн болушунча мындай токтоп эле суроо болсо бере бериңиздер. Кийинки өтүп койсоңуздар. Негизинен ушул 3 бөлүк бар да. Жылы кийинки. Вот бул жерде караңыздар. Как раз мына 2000 жылы жүргүзүлгөн иликтөө чет мамлекеттерде өзгөчө англис тилдүү өлкөлөр ушундай жүрүп атат. Адамдын мээсинин баланын өнүгүшү. Бул мээ жөнүндө көптөгөн мен макалалар жазган, бул жөнүндө атайын семинарлар өтүп жүргөн. Вот өзүңүздөр байкагандай, баланын ошол
мээ системасының же осы жанагы аксон дендриттерди коебуз, синапстар деп коебуз, өнүкүшү. Бала ушул эненин боюна бүткөнүнөн баштап өзгөчө ушул 5 айлык, 6 айлык процесстерден баштап өтө өнүгөткөн да. Өтө нуктар өткөн. Өзүңүздөр көргөндөй мына көрүңүздөр, төрөлгөндөн баштап. Төрөлүккө чейин өнүгөт да. Тилдик өзү, сезимдик эмеси, интеллектуалдык деңгээли да ошол 3 багыт өнүгөт. Өзүңүздөр көргөндөй. Мына бул төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейинки мезгил. Ошол bir özgüçü törülgünden başlayıp maksimalda türde önüge dagı ошол 9 aylık, 10 aylık болып тұрғанда барлық точкалары өзүтө жогорку деңгээлде. Мунун эң кичинекей өнүккөндүгү бул кайсы? Вот интеллектуалдык же болсо акыл, когнитивдик функционалдык дейбиз. Вот өнүгөт. Көрдүңүзбү? Алдагы болжолду бир 6, 7, 5, 5, 6 баракка жакын келгенде уже битке жетип атат, андан кийин басам. Адатта биз кыргыздарда бала меме алып чоңой берет. Булар бала багынан деп коебуз, чоңой берет, чоңой берет. Көпчүлүк учурда биз өзүбүздүн дагы турмушубуздан билебиз. Билиңиздер. Адатта мындай балдар мектепти бүткөндөн кийин, колунан жетирип алып окуу жайга алып барабыз, башка жака алып барабыз, туурабы? Аракет кылабыз да. Бирок бул акыл телимибизде өзүңүздөр көргөндөй көрсөтүп атат. Демек, балдардын ошол өзгөчө 5 жашка чейинки өнүгүүсү бул фундаменталдуу мындай мааниге ээ. Эгерде ушул жашта баланы өнүктүрүп калсак, анда ушул алардын нерв клеткаларынын бири-бирине кол бериши абдан бир жакшы калыптанат экен дагы, анын өнүгүүсүнө жакшы бир шарт өткөн. Кийинки өтүп койсоңуз. Вот дагы бир изилдөө. Джеймс Хекман деген бир окумуштуу бар. Экономисттер абдан жакшы билишет. Бул Нобель сыйлыгынын ээси өзү. Нобель сыйлыгынын ээси алган, ал экономист да. Руслан мырза айтып өтпөдү, жанагындай өзүнө ишенген ишкерлерди көбөйтүшүбүз керек дегенде, бул абдан мен ошого коштум да. Хекман өзүнүн изилдөөлөрүндө мындай болгондо, мектеп жашына чейинки балдарга салынган инвестиция. Деги эле баланы канча жаштан баштап тарбиялай башташ керек. И ага кайсы жашта инвестиция көп салсак, качан кайтарым берет деген суроо койгон. Экономист катарында. Тарбиясы башкасын алып кызыктырган эмес. Экономикалык анын кайтарымы кызыктырган. Вот өзүңүздөр көргөндөй, ошол эненин боюна бүткөндөн баштап, ошол 3 жашка чейинки куракта өткөрүлгөн ол куракта. Максималдуу. Демек, ушул жылдары салынган инвестиция дейт, ал мисалы үчүн $1 $8 $15 чейин кайтарым берет дейт. Демек, максималдуу түрдө бала өнүгөт дейт. Андан кийин мектеп жашына чейинки программа бар, preschool program, schooling, job training. Алар анча бербейт экен, көрүңүздөр, караңыздар. Барган сайын алардын кайтарымы азайып атат да. Демек, канчалык мектеп жашына чейин инвестицияны биз көбүрөөк салсак, анын кайтарымы ошончолук чоң болот. Бул эми Хекмандын изилдөөлөрү бүгүнкү күндө абдан бир мааниге ээ да. Демек, бул экономист катары. Анын таң калыштуу нерсеси, бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк масштабта, мисалы үчүн Масаев бул өзү инженер. Бул экономист. Ушул сыяктуу адамдар дагы кандай бир деңгээлде кенже курактагы балдарга өнүгөт. Натыйжада бүгүнкү күндө батыш дүйнөсүндө батыш ошол адабиятында кенже курактагы балдардын адабиятында абдан бир өнүгүү, абдан бир көңүл буруу бар да. Дагы көрсөтүп койсоңуз. Вот бул куракта дагы ошол биздин илимий тастыкталып бири-бирин кайталап атат да, бул мисалы үчүн көрүңүздөр. Вот төрөлгөндөн баштап 50 жашка чейин нерв клеткаларынын 50% калыптанат. 4-төн 8ге чейин 80% бала эмне болгон? Уже нерв клеткалары үйрөнүп болгон жөнүндүүлүктөр абдан калыптанат. Ал эми 8-10 жаштан 20% болот да. Демек, бул эмне деген сөз? Баланын өнүгүүсү, калыптануусу, фундаменталдык үйрөнүп болгон жанагындай жөндөмдүүлүктөрүн калыптануусу мектеп жашына чейин калыптанат. Ошондон бул жерде аталардын келип аткандыгына мен абдан кубанычмын. Себеп дегенде ушул биз интеллигенциянын өкүлдөрү катарында, балдардын Кыргызстандын келечегине кайдыгер караган адамдар катарында бул маселе үстүндө ойлонушубуз керек. Демек, бул багытты биз жайышыбыз керек. Ал эми Кыргызстанда кандай? Кыргызстанда бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтарга ылайык 1 жаштан 7 жашка чейин 800 миңден 1 миллионго жакын адам балдар саны. Жаштар өзү 1 жаштан 18 жашка чейин 42% деп жүрөт, бирок ушул миллиондун айнасында да мектеп жашына чейин. Ал эми ЮНИСЕФтин берген маалыматтары боюнча
Бала бакчалардын саны, бала бакчалар менен кандай камсыздообуз, өлкө масштабына алганда 14%, 14-15%. Ал эми айыл жеринде бул 4 гана пайыз калды. Демек 100 баланын 96-сы барбай 4-6-сы гана барат деген сөз да, 34 гана барат деген сөз. Шаар жеринде Бишкекте 30% өтө аз. И макул бала бакчага барып атат, балдар үйлөгө атат десек, бирок биз бала бакчага барганда билебиз. Мисалы өткөндө бир ага өлкөгө бала бакчага барып калсам, бир тайпада 70 бала бар экен. Анан ошол эжеке айтып калды, Асылбек дейт, кайтарып чогуп калды, чаңы. Эпте ошол кайтарып берип атат. Анан айрымдарыбыз байкап атабыз, я кээ бирөөбүз байкасак да, эмне агас көзүбүз жапон менен кетебиз көрбөсүн. Анткени ар кандай жагдайлар бар, мунун объективдүү субъективдүү себептери бар. Натыйжада балдар жакшы толук кандуу өнүгө албай атат. Мисалы үчүн Казакстанда абдан сонун программа кабыл алынды болчу. Ошол мына ишкерлер ойлосо да, мисалы үчүн бул чоң кабат үйлөрдү курууда, ал жакта мыйзам кабыл алып коюшту, биринчи кабатты сөзсүз түрдө бала бакча. Көрдүңүздөр, максималдуу түрдө 70-80%га чыга баштады бала сайысында. Анан кээ бир учурда каражат жетпейт деген маселе болот да. Мисалы үчүн, мал мен алыстан айдалган жокмун, жөн айтып берейин. Молдова менен Кыргызстандын приблизительно выпусы бирдей. Адамдар саначы. Молдовада бала бакчалар менен кайтарма 80% тур. Кычымыстын чечпейт адамдар. А көпчүлүк учурда баягы бизде 90-жылдардан 2000-жылдар чейин тактап турду, биз бузгандардан кийин экенбиз да. Азыр эми кайтарылбай атат да. Вот бул негизги өзгөчөлүктөр. Вот негизги өзгөчөлүктөр илимий мындай учкай тыянактар. Ушул кийинки слайдка көзүңүз. Ушул илимий жетишкендиктер анан Масари Бука сыяктуу мындай чыган, негизи бир тараптан чыган адам мындай бардык тараптан изденген адам болот экен да. Муну көрүп койсоңуз болот. Кыргызстан баштарында да ушундай да. Изденген адам бардык тараптан изделет да. Ушул илимий жетишкендиктер ушул чыгармачыл адамдардын изденүүсүнө бул жакта ойлонуусуна кылып. Кийинки слайд деп койсоңуз. Вот Масари Бука бул ким? Баягы эски биздин курактагылар эстеп каласыздар. Мындай бир эмебиз бар эле, плейлерибиз. Кайсы салмалуу күчүлүк, вот ошону ойлоп тапкан инженер адамдардан чоң болгон. Анан Sony корпорациясынын негиздөөчүсү. Sony корпорациясынын негиздөөчүсүнүн бири ал 1969-жылы кенже курактарды балдардын өнүктүрүү ассоциациясы. Ал эми 3 жаштан кийин кечикте 1971-жылы чыккан 97-жылга чейин жашаган өзү мына оригинал мондай чыккан. Кийинки слайд койсоңуз. 1977-жылы англис тилине которулган. Көрдүңүздөр мындай эме болот да, мындай байланыш болот. Англис тилине которулгандан кийин, естественно, дүйнөнүн жанагы англис тилдүү өлкөлөрүнүн баарын атады. Демек ошол атактан Батышта, Жапонияда, Түштүк Кореяда азыр биз баса турган жолду, азыр биз басып аткан жолду алар ушул 70-жылдарда басты. Ошол Масари Буканын китебинин чыгышы Батышта да ошол кенже курактагы балдарга көңүл буруун абдан өнүктүргөн да. Абдан өнүктүргөн. 1995-жылы орус тилинде отурган, бул 91-жылы орус тилинде. Бирок орус тилинде отурганда мындай көп популярдуу болгон эмес экен. Жөнөкөй бир част мындай жеке адамдар эле отуруп, өтө аз өчөлүп чыгаргандагы анчалык популярдуу болгон эмес. Анан 2011-жылы Баби Клаб деген алардын бир атайын энелердин бир аталардан качат го, көбүрөөк энелер экен. Ушундай клуб түзүп республиканын алкагында, Москванын бүт алкагында түзгөн, ушунун илки алкагында булар чыгарышкан. Анан 2015-жылы бизде чыгардык, кийинки көрүп койсоңуз. Мындан англисче версиялары. Вот, мындан кийинки көрүп койсоңуз. Вот 91-жылы чыккан бул версиясынын, биринчи ушундай чыккан. Көп популярдуу болгон эмес, орустарда дагы мындай азыркы күнгө чейин көп маани бербейт. Албетте жана Москва, Питер сыяктуу чоң шаарларда маани берет, айыл жеринде маани бербейт. Бирок аякта дагы абдан азыр бум башталды. Интеллигенциясында абдан бир чоң бум башталды да. Анан 2011-жылы Татнагайда чыккан эмеси ушул абдан жакшы кабылданды, өтө популярдуу. Кийинки болот. Вот кыргызча басылышы ушул. Кыргызча басылышы кантип чыгып калды? Кыргызча басылышы биз ушул өзгөчө Роза Атунбаевдин демилгеси федерал фонду биз балдарды аябай басып жазып атабыз. Көп программаларыбыз бар балдарды өнүктүрүү боюнча. Анан орус акына айтып калды Асылбек Которбойсуң. Ошондо дегенде мен абдан акылдашып отурдум. Которбой деп көп жүрдүк элек. Анан Японияда бир жыл мурун эле запрос жөнөткөнбүз. Урус алыш керек экен. Жигиттер, русландар барып келди. Билет абдан алар өтө мындай авторский абдан так келет да. Анан бир жыл алардан биз автордук мындай которууга басып чыгарууга мүмкүнчүлүк алдык. Анан быйыл гана ушул беришти бизге. Ноябрда уруксат беришти. Мен декабрда ошол бир ай, бир жарым ай ичинде
кичине убакыт алып фото чыгардык. Анан негизинен Росстаттын өзү баш сөз жазды. Анан бул китепти биз коммерциялык максатты көздөгөн жокпуз, чынын айтканда. Биздин максат ушул элерге жетсин дедик. Бул бизде 2-3 мартта аялдардын форуму болду, ошол жерде таркаттык буюрса. 1300 апалар, эжелер, аймактардан келген лидерлер алып кетишти. Менин оюмча китептин пайдасы өстө кеткен тектериз. Динге көзүңүз. Негизинен бул китеп 5 бөлүктөн турат. Баланын потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү. Вот жанагы ошол эле биз жогоруда айтып кеткен айрым ага чейинки болгон илимий тыянак. Кандай потенциалдык мүмкүнчүлүктөр? Ошого токтолуп, кийинки курактагы тажрыйбанын таасири. Мисалы үчүн кийинки курактагы таасиринде мисалы үчүн Масары мындай айтат, мисалы үчүн кичинекей балдарыңыздар бар, Адатта биз балдарды жаткызып коесуңар да кичинекей кезде. Курсагы ток болсо бала жата берет, ырдап, жата берет. Анан айтат да мисалы үчүн, ушул курактан баштап дейт, баланын дүйнө таанымы башталды дейт. Балага дейт, байкоочу пост түзүп бериңиз дейт. Бала байкасын дейт, мындай көрүп турсун дейт. Эмне кылып атасыңар дейт? Эмне жумуш кылып атасыңар? Бири-бири менен кандай мамиле кылып атасыңар? Ушунун баары тең бала үчүн маанилүү дейт да. Вот элементарный ушундай нерселер бар да. Балага эмне пайдалуу? Тарбиянын принциптери, анан элден качуу керек деген негизги 5 бөлүктөн турат. Кийинки өткөзүңүз. Эми кичине ошол Масары китептеги кичине мындай айрым бир ойлорго токтолсок. Масары өзү, бул өзү инженер болгон, анан өзүңүздөр билесиздер, 45-жылдарга чейин бул Япония абдан милитаристтик өлкө болгон, жанагындай согушчан өлкө болгон, мындайча айтканда. Анан 45-жылда жанагы Нагасаки менен Хиросимага бомба түшкөндөн кийин булар саясатын өзгөрткөн. Абдан чоң контрибуция төлөөгө аргасыз болгон, эл абдан эме болгондо, ошондон баштап булар башка бир жолго түшкөн. Гумандуу жолго түшкөн да. Бирок ошол жашта караганда 50-70 жылдарда ошол төрөлгөндөр, ошол 70 жылдарга чейин Японияда абдан көп тополондор отурган Япония тарапынан. Студенттер жанагындай биздегидей болуп, жанагындай имараттар талкалап, укпай, бири-бири менен мушташ, абдан көп болгон экен. Анан Масары ойлонот. Эмне бул студенттер үчүн мындай катуу, мынча агрессивдүү. Ушунчалык ойлонот даган кийин университеттерге барып, студенттер менен жолугушууларды жүргүзө баштайт. Жүргүзө баштаса, себебин таба албайт. Себеп деген студенттер университетке келгенге чейин эле уже алар абдан агрессив болуп келген да. Мектептин деңгээлине түшөт. Мектептин деңгээлине түшө дары жок. Мугалимдер арасынан, ата-эне арасынан Японияда ушунча болгон. Анан ошондо ал бала акчанын деңгээлине түшкөн. Ошондо бала акчанын деңгээлине түшкөндө ал өзү кичине баласы оор болуп калган. Башында оор болуп калган да баласы өзү. Анан ошондо Японияда өзү дагы баягы инженерлик иш менен алектенип, баягы маани бүтүрүп, убакыт өткөзүп келген да. Баласын эметип алган. Өзүндө ошол еңбегин жасап, эгерде ата-ана бул өйрөтмаларды, бул илимий сенаттарды мурун билгенде дейт, балам менен иштебейт дейт. Ушинтип 1969-жылы бул жанагы атайын кенче бурактарды өнүктүрүү боюнча атайын ассоциация түзгөн. Анан негизги идеясы ушул. Ар бир бала жакшы окуй алат. Ар бир бала мындай окууга жөндөмдүү дейт. Баардыгы окутуу методдорун жазган. Бул энелерге дагы, педагогдорго да тийишет. Адатта эми ата-эне катарында баарыбыз билебиз. Кээде чыдабайбыз, чарчайбыз, тигинден мындай кылабыз. Көпчүлүк карап коебуз да. Өзгөчө тилекке каршыбыз, балдар менен алектенүүнү биз мындай деңгээлде мындай өтө маанилүү иш эмес деп алектенебиз да көрсө. Көрсө балдар менен алектенүү, элементарный балдардын суроолоруна жооп берүү өтө топ нерсе. Бут кача алмай бас кейсиз, билбейм, сиздер антисиздер, башкалар түшүнбөгөндөр да, менин оюмча. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Анан доктор Сузуки деген болгон, бул Сузуки абдан жанагындай скрипка менен балдарды кичинекей курактан үйрөтө баштаган. Анын методу абдан кызык, китептерден которуп жазылды. Мисалы үчүн анын бир окуясын абдан мен жактырдым. Бул биздин ошол балдардын өнүгүүсүнө абдан ышанды. Мен өзүмдүн улуу кызымды скрипкага алып бардым эле, ошонун тажрыйбасынан эле айтып берейин да. Ал барбай калды, тилекке. Анткени мойну тердеп кетип эле мындай барбай койду, ал барып бирок кыйнаган жокпуз да. Көрсө биздин метод кылгызган экен. Ал Сузуки болгондо көнүп кетмек экен кызым мисалы. Ал кандай кылган? Музыкалык мектеп болгондо. Анан музыкалык мектепке ата-энелер алып барат. Ата-энелер алып барганда шакале педагогка алып барбайт. Музыкалык мектепте баягы мурун келгендер музыка ойной беришет, чыгармаларын ойной беришет, баягы коридордо балдар чыгап жүрөт. Бул кабинетте баардык кабинетте ар кандай ырлар жаңырып турат, башка ойнап балдар жүрөт. Кээ бир бала 1 күн жүрөт, 2 күн жүрөт, 3 күн жүрөт, бир жума, кээ бирөө 1 айга чейин жүрөт экен.
Анан бала да баягы күндө угуп отуруп, анан бала кабинет ачып кирет экен. Бала да кызыгып баштаган экен. Бул эмне болгон үн? Бул эмне болгон аспап? Көрүп атасыздарбы? Демек ошондон баштап баланын кызыгуусу пайда болгондон баштап анан кийин алар баштайт экен. Көрүп атасыздарбы? Демек баланы жеткөрдүрбөйт. Себеби бала билбейт да. Азыр мага кызым айтат да, азыр студент болуп калдым. Ата ошондо мени кыйнабайсыңар дейт да. Көрүп атасыздарбы? Атагана биздин педагогикалык мүмкүнчүлүктөр, биздин педагогикалык сабаттуулук ошол деңгээлге жетсе мисалы үчүн. Антип болбойт. Көрүп атасыздарбы? Ошентип биз көпчүлүк учурда муну эмнени айтат? Демек ата-эне менен педагогдор кызматташыбыз керек экен. Кызматташыбыз керек. Ал педагог билбейт, биз да билбейбиз деген сыяктуу ушундай сыяктуу. Ушинтип Сузуки таланттар тарбиялоо мектебин ачкан. Скрипкага тарбиялоо абдан башталган. Ошол мектебин. Анан дагы бир нерсе Масари Беко өзүнүн китебинде айтат, мисалы үчүн, Масари Беконун китебинде балдардын гений кылып тарбиялап. Окумуш болот балдар үчүн. Аны билбейм. Эң эле максат ушул. Бул китеп генийлерди тарбиялоону максат кылбайт. Китептин негизги максаты баланын жашоосунда жана дүйнөсүндө кубанычтар көбүрөөк болсун. Балдардын чексиз мүмкүнчүлүктөрү ачылсын. Балдарыбыз бактылуу болсун. Элестетсеңиздер, балдар өзү каалаган нерсени кылып атса, бактылуу болуп атса, шаттыктуу болуп атса, аны сөздөрүп талант ачат. Эми бул жерде как раз Эпикурдун айтканын билет. Эпикур өзү суроо берген да. Кайсы адамды бактылуу адам деп эсептөөгө болот дейт да. Кандай билесиз? Кайсы адамды бактылуу адам деп эсептөөгө болот? Өзү жумуш тапкан киши. Өзүнүн жумушун тапкан киши. Дагы кандай дейт? Балдар туура тарбия алса. Жашоодо өзүнүн эркин сезе алат. Жашоодо эркин сезе алган дагы. Баарында гармония болгондо. Гармония болгондо. Бул биз үчүн ушундай экен да. Жанагы өзүнүн жасаган жумушунан, адамдар менен баарлашканынан, инчеп айтканда жанагы канааттана алган. Эртең менен турганда мындан канааттана алса, тамактанып атып кандай бир деңгээлде ушунун витамин жеп атканда ушуну канааттана алса, адамдар менен саламдашып баарлашып ушуну канааттана алса. Демек ушунун максаты ошол да. Балада кубанычтар көбүрөөк болсун. Баланын табиятында ушул нерсе бар. Бала табиятынан ушул жаш балдар канчада чыгып калды? 2 ал чатагы жок, кыйын жок, проблема тигиндей мындай чатагы жок алар менен. Ал бактылуу дайыма бактылуу. Ага бактсыздык биз үйрөтүп койбойбуз балдарга. Бас тил койчу. Мисалы үчүн кээ бир учурда ушундай ата-энелер бар. Кошунасы менен уруша кетсе баласын үйрөтпөйт. Эмнеге? Бас ойнама. Балада эмне күнөө? Хорошо сен уруша кетти кошунаң. Чудасыздарбы? Демек балага кандайдыр мамилени жек көрүүнү башка нерсени биз үйрөтүп атабыз. Ушунун баардыгы тең кандай бир деңгээлде бул өтө бир маанилүү нерсе экен. Демек максат ушул. Балдардын чексиз мүмкүнчүлүктөрү ойгонсун, дүйнөсүндө кубанычтар болсун. Мен ойлойм, кубанычтар көбүрөөк болсун. Мисалы үчүн бүгүн эле как раз радио программага даярданып атып, абдан бир өкүнүчтүү окуяга чыгып калды. Мисалы үчүн жанагы зордук сомдук деген бир паракет чыкты. Зордук сомдуктун билесиздер 4 түрү бар, физикалык, эмоционалдык, психологиялык, анан карабай коюу. Эми жанагы физикалык зордук сомдук, психологиялыкты биз жөн эле кабылдык. Кыздарда балдарды чаап коюу, ыйлатып коюу мыйзам ченемдерге көрүнүш. Именно сексуалдык зордук сомдук абдан күчөйт. Биз эл үчүн абдан уят нерсе мына. Бүгүн 21 ноябрда, 21 мартта саат 1де ушул жанагы келечек деген жагын карашты жолдордун жанында. 5 жаштагы кызды 37 жаштагы бир макулук зордуктап. 5 жаштагы кыз. Эми мындай эбай көйүлдү. Демек эмнени айтабыз? Эми албетте мен аны мындай актагым келбейт. А бирок именно ошол балалыгында зордук зомдук көрүп, анын балалыгы жакшы болгон эмес. Балалыгы эненин мээримине толгон, кубанычтарга көп болгон кандай кылбайт. Демек ошондой бир макулуктардын чыкпашы үчүн биз азыртадан аракет кылышыбыз керек. Мен оюмча бул кыйын жаш керек. Мисалы үчүн мен сиздерге жерде Назира отурат, психолог, баарыңыздар отурат, Дима отурат, Зарипа отурат, адистер. Мен оюмча энелер клубтарын түзүш керек. Керек болсо аталардын да клубтарын түзүш керек да биз. Массалык түрдө элдин педагогикалык сабаттуулугун көтөрбөсө, абал чатак. Кийинкиге өткөзөбүз. Масари Беконун китебинде мисалы айтат. Ошол как раз 3 жашка чейинки мезгилде мээ клеткаларында эң активдешкен мезгил. Бала төрөлгөндөн баштап бул убакта жанагындай аксон менен дендириктердин байланыштарынын 70-80% пайда болот. Кээ бирде мындай учурлар болот, мисалы үчүн Масари Беко китебинде мындай келип атат. Кээ бирде мисалы үчүн сиздердин жора жолдошторуңуздун арасынан башкалардан көрө, жеңил үйрөнөт бир нерсе экен. Көптөр аракет кылбайт, бирок ийгиликтүү. Ушундай адамдар бар араңызда, да? Вот как раз ошол адамдарды дейт, ушул кенже уракта дейт, ошол база калыптанып калган дейт.
Көрдіңіздер? Егерде база қалыптанбаса, біз кішкене қиналып қалатынбыз. Ошол нерсени көрө берет. Бала өзүнө кызыктуу болгон нерселерди гана эстеп барат. Көрдүңүздөр? Фокус ушул. Баланы кыйнай бербестен, өзүбүздүн оюбузду таңбала бербестен, кызыктуу кылышыбыз керек экенбиз. Бала кезде еще өздөштүрүлгөн көңүлдөр абдан бекем болот. Өздөштүрүлгөн көңүлдөр. Абдан бекем болот. И дагы бир нерсе, маанилүү нерсе, мисалы үчүн ири боздон арасында бул бүтпөгөн талаш, дагы эле талаштык келатат. Адамдын ийгилик жаратуусунда, тиги же тармакта абдан ийгиликтүү болушунда эмне маселе? Токумкуучулукпу же чөйрөлүк? Масары букага чөйрөлүк жок. Сөтеки, буга чейин айтылгандай, 99% бул эмгек, 1% талант. Албетте, жанагындай табиятынан болот, исключение бар сөз түрдө. Бирок негизинен массалык түрдө алганда бул эмгек өтө маанилүү жок. Мисалы үчүн бир аз өзүнүн тармагында ийгилик жараткан адамдар абдан жакшы билет. Ийгилик бул мыйзам ченемдүүлүктү талап кылат. И баланын дагы жашоосунда дагы аракети, анын жанагындай чөйрөсү өтө маанилүү. Анан абдан сонун нерсе. Өтө маанилүү, мага эбдей абдан жаккан нерсе ушул. Артында ушундай бир эмеси бар, бөлүгү бар. Баланы тарбиялоо үчүн алгач өзүңүздү тарбиялайсыңыз. Демек биз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Эң бир маанилүү нерсе ушул. Бала бизге чыдамдуулукту үйрөтөт. Аталар кандай дейсиздер? Балаңыздар менен сабак көрдүңүздөр өзү. 6, 5, 6 жаштагы балдар. Канчалык нервиңиздер чыдамдуу? Бир экинчи ката кетирген эле кыйшырасыздар, э? Башып тебе. Бүттү балаңыз койсун. Көрдүңүздөр? Демек өзүңүздү тарбиялаңыз керек. Вот Масари Буканын өзгөчөлүктөр ушулар. Буюрса алсаңыздар, булар менен тааныш болосуздар. Анан Масари Буканын китебинде бүгүн сындар да бар. И мыйзам ченемдүү нерсе. Масари Букан мындай айтат. Менин китебимди дейт бир панацея катары албаңыздар дейт. Бардык маселени чечип албаңыздар дейт. Ичинде бардык нерсени жазган 100% туура деп эсептей бербеңиз дейт. Бул китепке сын көз караш менен караңыздар. Чыгармачыл көз караш менен караңыздар. Себеп дегенде ар бир бала уникалдуу. Ар бир баланын өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан чыгармачыл менен мамиле кылсаңыздар, демек бул китепке өтө маанилүү деген абдан жакшы деп. Демек таңбалабай койгон. Бул китеп баарынын рецептин болбойт, даяр рецепт эмес, 100% даяр рецепт эмес деген идеяны айтат. Кийинкиге койсоңуз. Эми урматтуу кесиптештер, мен тез-тез өтүп атам сиздердин уштук таратпаш үчүн. Анан суроо жоопко көбүрөөк маани беребиз. Келели Кыргызстанга. Биздин өлкөдө атанын модели кандай? Биздин шартыбызда аталар канчалык деңгээлде тарбия процессине катышып жатабыз? Бүгүнкү күндө идеалдуу же мыкты атанын мээниси кандай? Идеалдуулукка жетпейбиз. По крайней мере, идеалдуулукка умтулушубуз керек ар бирибиз. Кандай дейсиздер, аталарга суроо. Апалар да жооп берет. Кандай дейсиздер? Идеалдуу атанын давайте мээнисин чыгарабыз. Кандай? Жаке. Мына жакем абдан сонун иш кылып атат. Кол чапкым менен Баластан деген сонун журнал чыгарат. Биринчи катта калган эместе дагы бир мыкты жоокер түрдө. Так? Давайте. Идеяңызды айтсаңыздар. Ата өзүнүн жүрүш-турушу менен баланы тарбиялайт. Жүрүш-турушу менен тарбиялайт, э? Демек бүгүн өрнөктүү ата, э? Мыкты ата, өрнөктүү ата дегенге болот, э? Абдан сонун дагы. Мыкты ата өзүнүн убактысыз ишине да, үйүнө да бөлүнөт. Ишине да, үйүнө да бөлүнөт, э? Дагы. Айтсам да, бул илимий бир тапшырма эмес. Туура эмес деп койбоңуздар, баардыгы туура. Так, же? Бала уп эмес, көрүп тарбияланат да, ошон үчүн өрнөк болуш керек. Өрнөк болуш керек. Кежекелердин өрнөкү чыгат. Бизде бир нерсе барда, үйдө ата мындай авторитет болуш керек деп эле, балдар менен мындай бала болуп, бала болуп, дүнөсүнө кирип, мыйзамын алып, даярат. Баланын деңгээлин чөйрөбөйбүз, э? Мисалы үчүн авторитеттүү ата кандай? Ал мисалы үчүн кандай авторитет? Сүрдө болуш керек. Сүрдө болуш керек. Мүмкүн кылынабыз, кылуу эме, түшүнүк бар. Ана жерден кийинки бир жагасы бар. Бир жагынан бала ошо атасынан коркуп.
Так, ошондой аталар барбы да? Көп кол ушул мисалы үчүн ушуга канча киши кошулат? Ата сүрдүү болуш керек деген кол көтөрсөңүздөр, просто макулдар. Сүрдүү болуш керек деген, да? Хорошо? Жаке? Какой темере, да, Хорошо. Так, дагы идеалдуу аталы бүттү, ушул жетиштүүбү? Идеалдуу аталы. Идеалдуу дегенми же эле атанын моделин айтып атат. Модели да ошол пикир, да? Бизде Жакшы модели да мына. Кыргызстандын президенти ошол эле атанын модели болуп эсептелет го деп ойлойм. Ата катарында, эми Кыргызстандын президенти мисалы үчүн президент катарында модель катары тукпаса эле, ата катары биле албайм да, чын эмес. Туктар. Дагы ата деген негизи ошо баласы экөөнүн байланышы да, мисалы үчүн баласы барып атасынан бир кандай десем, сунуш ой менен бара турганда ачык болуш керек да. Бардык маселеде атасына барып ошол нерсени бирге ашып чечиш керек дейм. Вах, да сон, бул ой абдан сон. Демек, бала менен атанын ортосундагы мамиле чек тосуу болуш керек. Сыныр болмосы лазым. Мен оюмча ата менен бала дос болуш керек деген ой максатта. Анткени мындай айтканда бала атасына карап өсөт. Бала атасы баласын кандай кишиди көргүсү келсе, өзү ошондой киши болуш керек. Анткени кичи кезден эле жаш бала сиз айтып кеткендей эле өз идеалын копировать этет да, мындай айтканда. Ошого байланыштуу атасы кандай киши болсо, баласын дагы келечекте ошондой көрөт да, мындай айтканда. Болочоктогу ата айтат. Пока ата берсе эмес. Атасын. Так, дик сакып койсоңуз. Эми бизге чейинки мундун өкүлдөрүнөн бүгүнкү күндө атанын бир айырмасы болуш керекпи же болбош керек? Мисалы үчүн биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыздын моделин алып көрөлүчү. Кандай эле ушул эме бизге туурабы бүгүнкү күндө азыркы заманга да? Туура эмес. Несі тура, несі тура емес, Анткени алар деген биздин бала чагыбызды алганда Кыргызстан эгемендигин алып алар кризис жашоосунда жашашып, ушундай кыйынчылыктардан өтүп ошондой оор абалды өткөрүшкөн да. Биздин балалыгыбызда ошолор эсте калып калган да. Анан азыркы учурда мындай бөлүү стабилдүү туруктуу болуп калган учурда башка шарттарга жаңы технология, жаңы өзгөрүүлөр болуп туруктуу жашап калдык дейм да. Сен менимче бир 50 жаштагы аталарды алып атасыз, 50 жаштын айласындагы аталарды алып атасыз. Мен дагы алдыга кеттим. 100 жаш, 80, 90, 60тан ары кеткен аталарды мисалын алдым да. Алар кандай эле мисалы? Чоң аталарыңыздар балким сиздер. Мисалы үчүн бизге ошо сиз айтып аткан 50 жаштагы аталар айтышат да, өздөрү бала кезде мисалы мектепте балдар турган мындай канаттуу көрүнүш калган. Депчи, анан атасы деле баласын баласы мугалим урса деле мындай туура кылыптыр дегендей. Азыркы бүгүнкү мугалимдер өздөрү сиздерге айтса керек, урмак турбай катыраак сүйлөп койсоң андай депчи. Демек ошондон эле билсе болот да. 50 жаштагы аталардын да көз карашы башкачараак азыркы аталарга караганда. Алардын аталары жанагындай баланы катуу тарбиялап койсоң керек. Кызга көчөсүн эркек кылыш керек. Да? Эркек, бала эркек деп атышат. Бунун чындыгы бар достор. Bunun bir negizleri var. Sevgilinin ошол заманда көбүрөөк кара күч үстөмөн кылганда туурабы? Чын эркек болуш керек болгон. Мисалы үчүн муну мен айткым келбейт. Бүгүнкү эркектер эркек болбош керек. Бүгүн наоборот биз чын эркек болушубуз керек. Бирок бир бейне бир талаптар өзгөрүп калды да кичине. Дагы биздин аталарыбыз социализм убагында жашап, жоопкерчиликти азыраак сезип калды да. Ошон үчүн азыркы бизде эгемендүү капитализм же рыночный экономика деп айтып коебуз. Ошондо жашаганда биздин кишилерге ушул жоопкерчилик жетпей атат. Биз көбүнчөбүз ушул мамлекет бизге бирдемке жасаш керек же бизге что-то должен нам сделать деп эле бирдемке бүтүүнө жүрүшөт да. Ошон үчүн азыр ушундай эмеге келдик да. Жоопкерчилик. Атыңыз ким болот? Милан. Милан мырза абдан туура айтып атат. Эмне себептен мен кошулам буга? Эжет айтып кетти. Көпчүлүк жылдар мына биз Союз мезгилинде билим алып калдык да. 89-жылы диптик мен онда. Союз мезгилинде билим алып калдык. Союз мезгилинде биздин мезгилде действительно ушундай болчу да. Ата-эне мектептин тарбиясынан
мугалимдердин берип аткан бир менен күмөн санаашы мүмкүн эмес болчу. Просто күмөн санаунда ойлогон эмес. Себеп дегенде эмне? Партиянын линиясы абдан туура. Анткени алардын идеологиялык бир эмеси болчу, Октябрь, Пионер, комсомол деп өзү линияга тизип алып туруп, ошол бир сызыкка тизип алып турушунда тарыганда. Ата-эне күмөн санаган эмес. Мен айткандай, ата-эне жоопкерчилик алчу деп болгон эмес. Демек көпчүлүк учурда мамлекет тарбиянын функциясын көбүрөөк алган. Ал эми бүгүнкү күндө действительно жагдай башка да. Бүгүнкү күндө ошол мектеп менен ата-эненин ортосунда карама-каршылык чыгып атса ушундан чыгып атат да. Дагы эле болсо ата-энелер эмне деп атабыз? Мектеп тарбиялаш керек деп атабыз. Жанагындай Кудай сактасын бир терс окуялар болуп кетсе көпчүлүк учурда мектепти коомдогу ата-энелер күнөөлөп калып атат. Эмне себептен? Себептен мектеп тарбия. Жок. Мектеп бул билим берүүчү мекеме. Көпчүлүк учурда ата да болуш керек да. Бул абдан туура нерсе. Анан бүгүнкү күндөгү балдардан эмнелерди күтөбүз? Балдар өзгөрдүбү же өзгөрбөйбү? Балдар өзгөрүп. Эми мүмкүнчүлүк болсо мен анан берем. Өткөндө Москвага барганда да бир жакшы бир илимий изилдөөгө туш болуп ошону көчүрүп алдым эле. Новое детство деген бир жакшы китеп чыкты. Эми ал агышы чыккан экен, которгон экен орустар 2012-жылы. Абдан эле. Ал бар жанагы Скандинавия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин Африкалык өлкөлөрдү дагы аябай издешти да. Анан как раз биздеги ушул Кениянын жагдайы бизге абдан окшош экен да. Кенияда дагы абдан жана революциялар көп болгон да. Анан ал жакта ошондой экономикалык күтүүлөр аныкталбагандыктан ал жакта да тилекке каршы ушул биздегидей болуп атканда жана балдарды зорлуктап, кыздарды кичинекей кенже курактагы балдарды зорлуктап аткандар көп экен да. Жанагындай экономикалык жактан адам өзүн өзү баягындай реализация кыла албай калган учурда жанагындай терс нерселерге барган учурлар аябай көп экен. Бала өзгөрдү, коом өзгөрдү, бирок адамдар тилекке каршы өзгөрбөй атат да. Так, кийинки көрүп койсок. Так. Өзүңүздөр айткандай, саттуу коомдо мындан бир 50 жыл мурун, андан Союз мезгилине чейин атанын образында бийликтин тартиптин жогорку өкүлү болгон. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Балдар үчүн өрнөк фигура. Эми бийликтин тартиптин жогорку өкүлү дегенде бул мыйзам ченемдүү нерсе. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей баягы атанын бир ордо ушундай болгон бүгүнкү күндө. И өрнөк фигура. Өрнөк фигура бүгүнкү күндө дагы жок элек. Анан эң негизги нерсеси ата үй бүлөдөн тышкаркы коомдук жашоодун негизги кеңеши. Бул дагы өзүн өзү жоготкон жок менин оюмча. Бүгүнкү күндө дагы актуалдаш керек да. Эне баягы үй бүлөдө кеңеш болсо, үйдүн ичинде кеңеш болсо, ал эми үй бүлөдөн тышкаркы коомдо болуп турган процесстерди, мамлекеттик түзүлүш, адамдардын ортосундагы байланыш, жана башка нерсенин баардыгын тең ата түшүндүрөт. Себеп дегенде атанын коом менен сырткы дүйнө менен байланышы абдан көп болгон. Менин оюмча бүгүнкү күндө да бул актуалдуу болот. Кийинки койсоңуз. Анан биздин саттуу коомдо атанын авторитети абдан жогору болгон себеп дегенде иштер так көрүнүп турган нерсе. Аңчылык, бул үйдөн алып келип камак. Болсо тиги элип татып кетти. Аңчылык. Себеп дегенде алып атам үчүн күчтүү. Эмнеге? Мына элип татып келди. Тамак жейбиз, кузак алышпайт, мисалы үчүн, дыйканчылык, ороо толду, картошкага башка толду. Мисалы бүгүнкү айда да ушундай мисалы. Демек атанын иши анық көрініп тұрады да. Қолы көрініп тұрады, қолы күшті, қара чоң. Не? Себеп дегенде дыйқаншылық. Жоокерді бердік те мысалы үшін. Атамдар жылқысына тиіп берді, башқа алып келді, шындық. И қиыншылықтарды жеңүү үчүн. Бұл атанын эмесин кандай бир деңгээлде ата өзүнүн авторитетин баланын астында мындай тастактоого бир заңчылык жок болчу достор. Себеп дегенде коом ошондой болгон. Ушундай бир жагдай болгон да. Бул жагдайдан улам атанын авторитети абдан жогору болгон, демек көрүнүп турган. Ал эми бүгүнкү күндө ата кандай? Багыз айтты, эртеңен кетет. Эмне кылабыз? Кешине кетет. Көрдүңүзбү? Атам деле өткөн билген бар. Кийинчи оюңуз калпыр акча, атам деле акча. Көрдүңбү? Туурабы? Атанын кандай бир деңгээлде жана авторитети, анын жасаган иштери баланын ортосунда көрүнбөйдү. Бұл уақытта албетте аталық ролдың бір кризиси келіп шығады. Кейін көріп қойсаңыз. Эми бұл жерде дағы бір нәрсе бар да. Ата менен баланын ортосындағы жанагындай балаға сүйүү болгон эне менен баланын айырмасы. Мисалы үчүн балага карата эненин сүйүүсү аны менен кошо жаралат. Эненин бойунан өтөт. Демек эне ошол кадар деңгээлде ушундай жакын да. Өзүнүн денесинде эле сезет да, туурабы? Ал эми бала атанын сүйүүсүнө мээримине ээ болуш үчүн орусча айтканда эмне кылыш керек? Ошого жетиш керек, ага татышы керек.
Адатта ата жоло бербейбиз. Бала мисалы үчүн жумуштан келгенде чуркап астынан чыкса, ата десе, мен башкаса, ошондон беребиз. Балам кел. Чейин биз сыр бербейбиз. Ошондон бул мыйзам чегиндүү нерсе, бул табигый нерсе. Бунда эч кандай бир эреже жок да. Демек, атанын балага карата сүйүүсү, мээрими акырындап калдырат экен да. Вот как раз ушунда балам, ата менен баланын ортосундагы бир жанагы башталат. Мисалы үчүн жанагы батышта мисалы үчүн чогуу төрөтүп, атасы качып атат, мисалы үчүн мен ага чынында туура көрбөйм. Зарылчылык жок да. Төрө, жана башка баланыкы бир аз туура болду, көпчүлүк учурда эненин энеге көбүрөөк муктаж атага карагандачы. Менин оюмча. Так, кийинки өтүп койсоңуз. Эми давайте жанагы биздин сурообузга келели. 1960-жылдардан баштап өзгөчө дүйнөлүк процесс бир тенденция кетти да. Сөйткенде аял кишилер абдан аралашып атат. Мисалы үчүн ушул жерде жекелер кол көтөрсөңүздөр, ким өзү жеке бизнес болобу, мамлекеттик кызмат болобу иштейгендер кол көтөрсөңүздөр. Экинчи бул иште иштейт да. Эми студенттер калганда, айрымдар студенттер ушунтун көпчүлүгү. Бул почти бир 60-70% иштейсиздер да. Туурабы? Шаар жеринде дээрлик көпчүлүк иштейсиздер. Себеп дегенде жагдай ошондой болот. Сиздердин да амбицияңыздар бар, билимиңиздер бар. Мисалы үчүн үйгө отурушка деле көчөдө зарылчылык жок. Үйдө деле баягыдай чоң чарба деле жок. Кабат эле тең эле. Ошондон бир процесс башталды ушундай. Аялдар кесиптик иштерге аралаша баштады, сыртка чыга баштады. Бүгүнкү күндө керек болсо, аялдардын отуруштары бар керек болсо, Жана башка. Коомдо демократиялык, гуманитардык тенденциялар жүрдү мисалы. Жанагындай тең укуктуулук, мисалы, бүгүнкү күндө мага бир эжек айтты. Биз 10 жылдан бери дейт, аялдардын эле укугун коргоп жүрөбүз дейт. Ал аялдар менен иш кылып атып, аял эркектердин укугун коргой турган мезгил келип калды. Аны бул билбеңиздер, бул действительно ушундай болуп калды. Азыр аны себебин эстеп кетти. Кабаттандырылма массалык түрдө курулуш, себебинде аябай ишти азайтты да. Мисалы, бүгүнкү күндө мына кир жуугуч машина, казна жуугуч машина баары орнуп калды. Демек, аял бүгүнкү күндө үйдө көптүрө жумуш калган жок. Анан ошондон бүгүнкү күндө ийгиликтүү ата ким? Деген суроо жатат. Эми ата балага биз кантип модель болобуз? Мисалы үчүн биздин ата бабаларыбызда маселе ооругун эмес. Алар баласына мен авторитеттин кандай деген өзүнүн авторитетин бир тастыктоонун зарылчылыгы жок болот жогада. Көрүнүп турган балабыз. Кантип биз өзүбүз авторитетти сактап калабыз? Кандай дейсиз? Ата сатып беребиз да. Сатып беребиз бизden. Биз сатып беребиз. Акады жок. Акер апасы 2010 жылда баарыбызга өйткөнбүз да. Сатып бербейсиздер сиздер. Ата сатып берет. Туп-тура, туура айтат экен. Сатып бергенде, дагы оюн калып барат. Тоже жакшы авторитет. Апасы урушпаганда атасы коргоп коет. Коргоп коет. Туура. Мында да авторитети жолдойчу. Дагы. Бирок кечкеле кандай бирден келе себеп турушуп койсо, коргой берсек, биз бузуп баштап алда бар турабы? Дагы. Оюн уюштуруу. Мисалы үчүн тирекке каршы эркектер мисалы мен жакшы сүрөтчү эмесмин да. Жакшы сүрөт тартып койсоңуз балаңыз. Керемет да, тартып дейт. Көрдүңүздөр? Демек, мына эмне айтып атат? Демек, каалабайбызбы, биз акырындап отуруп, биз бүгүнкү күндө катышыбыз керек тарбия. Белгилүү бир сүрөдөн кийин биз сөзсүз түрдө баланы тарбиялоого бүгүнкү күндө катышып калабыз. Ошондон атанын бир жаңы бир образы пайда болду. Азыркы күндө мына бүгүнкү күндө Кыргызстан биз жашап атабыз муну. Айыл жеринде да жашай баштады, шаар жеринде жашап атабыз да. Ал менин оюмча салттуу түшүнүккө каршы келбейт. Мисалы үчүн кызга окшогон ата эмес, чыныгы ата мисалы. Балким ал эртереген, балким бул үчүн кичинекей, бирок ал салттуу түшүнүккө каршы келбейт. Атанын бүгүнкү күндө авторитети изденгичтигин, чыгармачылыгын, өзүнүн үстүнөн иштөөнү, маалыматтуулукту, толеранттуу болууну адамгерчилик. Көрдүңүздөрбү? Демек, ата бүгүнкү күндө көбүрөөк өзүнүн интеллектисин, чыгармачылыгын жумушта колдонгон сыяктуу эле, өзүнүн бизнесинде колдонгон сыяктуу эле үй бүлөдө да колдонушубуз керек экенбиз. Бала менен иштөөдө, өзүбүздүн жубайларыбыз менен болгон мамиледе, досторубуз менен мамиледе, бала менен ойноодо, мисалы үчүн, мунун баардыгы тең сөзсүз түрдө биздин атанын бир жаңы образын. Анан бүгүнкү ата көпчүлүк учурда күчкө караганда акылдын үстүнөн басып. Мисалы үчүн жанагындай менин оюмча бала ата мисалы үчүн эжек айтпады,
көпчүлүкчүлөр балага агрессия кылып же болбосо катуу урушуп коюп туруп эле бурчка тургузуп койсо, ата келгенде мисалы үчүн бала коркуп кирип кетсе, башка кылып калса, мисалы үчүн көпчүлүкчүлөр жоло болсо, менин оюмча ал атанын бир жаңы модель эмес, жакшы модель эмес. Уже бул агрессиянын зордук зомдуктун бир түрү. Демек ал ата эмне? Күчүнө, кара күчүнө таянат. Баланын жан дүйнөсү менен эсептешпейт. Демек ал бала сөз түрдө жанайт. Демек бул эмне? Зордукчу ата бул. Бул учурда бала дагы ошондой кандай өзүнүн ички жанагындай ресурсу ачылбайт, жөндөмү ачылбайт. Натыйжада бала коркок болот. А бала чоңойгондон кийин өзүнүн алсыздарга сөз түрдө зордук зомдукту жасайт. Бүгүнкү күндө жанагындай улуу мүлкүдө зордук зомдук жасап атса, алар эртеби кеч ошону көргөн. Эң көп койсоңуз. Азыркыда дагы балдардын дагы түшүнүгү бар. Жок дагы. Жок ийки. Аларды кызыгуусунда сыйма менен кылат. Мүмкүн бошомса үчүн жок дегенде интернеттен болсо дагы бир нерселер чогуу кылат. Балдардын окуудагы, жашоодогу жетишкендиктери үчүн кубанган, үй бүлөнүн, коомчулуктун, адамзаттын алдында жоопкерчилик ала билген адам болуш. Тилекке каршы жанагы аталар бүгүнкү күндө мындай жардамга муктаж болуп калдык ба, мени сиздер деле билсеңиздер керек. Балким жакындарыңыздан болобу, тааныгандарыңыздардан болобу, айылдаштарыңыздан болобу, сөз мүмкүн да. 90-жылдарда эске алыңыздарчы. Биздин апаларыбыз иштей баштады. Аталар жанагындай көпчүлүктө аталар жумушсуз калды. Россияга тиякпай калганда тиги налоги келсе, апалар бөлөк тил табышып калды. Жанагындай чаар баштыктар менен бизнес жасап кеткен. Документтер калган апалар бар. Ошол убакта кандай бир деңгээлде жанагындай жумушун жоготуп, айылдагы жумуштарын жоготуп, үйдө туруп калган апалар. Эгерде эне көпчүлүкчүдө жанагындай акыл жөндөмдүүлүгү, адамгерчилиги жок, көп эме болбой, материалдык баалыкка көп басым жасап койгон учурда, ал атанын сыйын кетирип койду. Эгерде апа, эгерде действительно акылдуу болсо, чыныгы жубай болсо, сактап калат. А бирок жылдар бою, эгер албетте бул эркекке да байланыштуу. Ошол үйдө калган мезгилде, үйдө калып калса, ишсиз калып калса, башка калып калса, эмне болуп калды ал? Ичип кеткен болушу мүмкүн. Өзүнө карабай калган болушу мүмкүн. Натыйжада жанагы орусча бир тунья деп коет да, ушундай бир пайда болуп да тилекке каршы. И булардын массалык эмеси өтө көп да. Гейке алып койсоңуз. Гейке алып койсоңуз. Ошондуктан азыркы күндө бардыгына кайдыгер, тарбияга катышпаган, бардыгына аял кишиге отуруп салган учурлар бар, Ай, апасы билет. Үйдө финансыны кармоодо апасы билет. Тарбия маселесинде апасы билет. Билбейм ушуну. Бул менин оюмча абдан коркунуч. Бул коркунучту эркектин өзү үчүн эмес, билесиздерби? Азиз мырза абдан жакшы айтып кетти. Каалайсызбы, жекелерде сиздер айттыңыздар, бала модель катары айткан да. Бала каалайсызбы, биздин бардык жүрүм турумубузду, сүйлөгөнүбүздү бардыгы туура айтты. Ошондо жанагындай эч кандай жарамсыз, пикири жок, кадыры жок ата эгерде болсо, кыз бул бала эмне кылат? Аны модель кылат. Ошону туура. Ошону кандай модель кылат да. Ал демек бул модель абдан терс модель. Ошондуктан жана аталар менен кандай бир деңгээлде биз аталарды чыгарышып келгенде эгерде ошондой бир абалдагы аталар болсо, жакындар болобу, башкалар болобу, менин оюмча эң биринчиден өзү үчүн эмес, өзү үчүн уже коркунучтуу. Үй бүлө мүчөлөрү үчүн абдан коркунучтуу. Тилекке каршы Кыргызстанда аз эмес. Айылда барып калганда, башка жерге барып калганда мен билип калып жүрөм да. Кайдыгерде барсың, жок. Бул чатак. Менин оюмча Кыргызстанда белгилүү процент тилекке каршы илимий издөө жүргүзүлөт. Биздин өзүбүз кол жетирик. Менин оюмча бул багытта издөө жүрүш керек да. Бул абдан бир коркунучтуу тенденция менин оюмчачы. Ошондуктан эгерде мындай болуп калса, абдан чыдак эмес. Ошондуктан бул мен тамашаны ишин алып койдум, жоопкерчиликсиз төлөр пайда болуп да. Бул опять-таки жанагы инсандык чиги сапаттарды өнүктүрүү деген мен мындай абдан кызыка бир тармагым бар. Ошого бир таянабыз да. Демек адам кайсы жашта болбосун, качан болбосун өзүнүн үстүнө иштеш керек. Ата катары дагы, адис катары дагы, кошуна катары дагы, тиги койчу бардык тармакта адам өзүн алып жүрүш керек экен болсо. Бул адам өзүн таштап койгон адам да. Өзүн таштап койгон адам балдар үчүн абдан терс. Бала үчүн да, кыз үчүн да. Анткени каалайсызбы, балага ролдук бир модель керек. Ролдук модельде атадан, ападан өткөн модель жок. Ошондуктан кыргыз окумуш кыйын эмес да. Катын албай кайын алып койду. Апасын көрүп, кызын алды.
И толгондо коюшум бар. Мунун баардыгы тең турмуштук тажрыйба достор. Ошондуктан каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин рол моделибизди алат. Ата катаганда, эгерде действительно каардуубузбу, эгерде мисалы үчүн улуу балаңызга абдан каардуу мамиле кылсаңыз, ал сөзсүз түрдө бөбөктөрдүн ошондой сизге жоктук төпөштүр. Сиз аны кандай төпөштүрсүз? Себеп дегенде алар ролдук модельди алат барыбыр десеңиз. Туура. Анткени башка ролдук модельди көрбөйт, 24 саат бою сиздер менен. Ошондуктан бул өтө маанилүү нерсе. И бүгүнкү күндөгү ушул жүрөктүн ишин алгончулар болот, мисалы. Өткөндө мына Сокулукта болду, 4 айлык баласын калга чайып өтүп салды. Эми тирегер ашып койчу. Кыргызстанда ушунчалык жүрөк учурунан аптан окуя бар. Мунун баардыгы тең биз эми адистерге де сүйлөшүп калганда ушундай айтабыз, потерянное поколение деп атабыз да. Ол 90-жылдарда абдан кыйын мезгил болду го, мына ушулар 20-30 чыккан ошол. Демек, көпчүлүк учурда жана миграция. Мисалы үчүн эгерде биз миграцияга кете турган болсок, бир ата-эне миграцияга кете турган болсо ойлош керек да, эгерде баласы болсо. Все-таки эң негизги нерсе бала болуш керек. Мейли анча-мынча жетпей жашаңыз да, бирок баланы жанында болуңуз. Бир бала чалатмыш да апасына, Москвага же бирак. Апа деп чалса, апасы айтып тур, ай, акча жибербедиңби өлкөгө? Кайда, эмне болду? Кайра апа десе, макул дагы жиберем дейт. А бирок ал апасын балага акыл акчанын $1000 башкадан кереги жок. Апанын мээримине муктаж болот. Мээрим. Ошондуктан кандай бир деңгээлде жанагы бүгүнкү күндө жанагындай терс нерселерге барып таратылган көпчүлүгү ушундай мээримден көргөндөр да бар. Бул да психология өзүнүн түшүнүктөр бар. Так кийинки эме окуп койсоңуз. Эми ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек деген суроо туулат. Эмне кылышыбыз керек конкретно? Менин оюмча биринчиден ушул бир биз абдан бериккен, мисалы үчүн мына жашкерлер ассоциациясынан өзүнүн бир ишмердүүлүгүн көрсөттү да ушундай сыяктуу уюмдарды мисалы үчүн. Эми себептен ишкерлер өзүнчө болгондо эме болбойт экен. Булар азыр абдан чоң иш болуп калды. Экономикалык хроникаларды окусаңар, экономика министрлиги башка бир эмне өткөзсө, кайрышат. Эмнеге булар күч? Туурабы? Ушул сыяктуу менин оюмча бир клубтарга биригишибиз керек. Кызыкчылык боюнча, башка бир кандай бир деңгээлде мисалы үчүн. Ошол мисалы үчүн ишкерлердин аталар клубу мисалы үчүн, пикир бөлүшүбүзбү, башка кылат, ошол сыяктуу. Өзүнө семинарларды өтөлү мисалы үчүн, ар бирибиздин колубуздан бир нерсе келет. Бөлүшкүбүз келет мисалы үчүн, ошондой нерселерден башкарыш керек. Ата-энелердин клубтары, мисалы үчүн ата-энелердин даярдоо борборлорун ачып кетти. Мүмкүн болсо давайте аймактарга деңгээлге чыгалып, аларга барып лекция окуп берели, башка кылып берели. Мисалы үчүн артисттер барат буга. Давайте артисттер эмес, биз да баралы мисалы үчүн. Лектор болсондо курс кылып окуп берсин бул нерсени. Аны көрбөгөндөр бар мисалы. Эксперт кеңештерди уюштуруш керек. Сөз түрдө бул багытта мисалы үчүн адистердин бир топтомун кылып туруп, менин оюмча иштерди алып барыш керек мисалы үчүн. Колдон келсе, телевидение жана радио программаларды алып барыш керек бул багытта, массалык түрдө. Мисалы үчүн Манас радиосу бар, башка аймактык деңгээлде мисалы үчүн менин оюмча кылсак бул абдан жакшы болот эле. Анан Кыргыздын салттуу ата институтун сактоо боюнча коомдук жана мамлекеттик деңгээлде иш-чараларды алып баруу зарыл. Мисалы үчүн каалабызбы, Кыргыздын ата модели бул эң мыкты модель. Болгону просто модельде кээ бир өзгөрдү. Мисалы үчүн айыл деңгээлинде жанагындай дагы эле салттуу сакталып турат. Шаар жеринде бир аз өзгөрдү. Бирок ал бүгүнкү карама каршы келбейт. Наоборот, бүгүнкү күндө көбүрөөк изденүүнү талап кылып атат бизден. Кандай дейсиздер? Ошондуктан бул өтө бир маанилүү. Андан тышкары эми кээ бирөө мисалы үчүн муктаждыгы бар, мисалы үчүн жардамга муктаж. Жардамга муктаж деген эмне? Маалымат жок да, билбейт мисалы үчүн. Китеп окуган эмес. Башка эмес. Демек андай адамдарды колсуна алдык. Бир маалыматтык колдоо көрсөтөбүзбү? Китеп кылабы, башка кылабызбы, же болбосо өзүбүздүн кеңешибизди айтабызбы? Ушул сыяктуу бир менин оюмча иш-чараларды сөз түрдө кылсак, сөз түрдө биз бул эмеден чыгабыз. Анан дагы бир нерсе, биз бир 3000 жоготолдук да. 3000 бала бакчага барбай калды, башка болуп калды, мисалы үчүн 3000. Ал деген 27-28 жыл болсо, мисалы. Анан көпчүлүк учурда кээ бир ата-энелер жана мына бала бакчадан көрдү. Бала бакчанын эмеси тууралуу абдан төмөн. Ошондуктан мен айтпадым го жанагындай сыяктуу. Биз ата-эне катарында толук жоопкерчиликтүү балдарыбызга өзүбүз алышыбыз керек. Билим берүү мекемелери бүгүнкү күндө жок, эме кыла албайт. Алар милдет ала албайт, алар билим гана берет да. Рахмат, мен айтайын дегендерим ушулар.